Мен бала менен иштегенде бул эгин өскөн талаа менен салыштырат элем да. Эгер сиз эгин өстүрүш үчүн ошол талааны даярдасаңыз, ошону тапка келтирип алсаңыз, кандай урук эксеңиз дагы ошол жерден жакшы мындай эгин чыгат, жакшы бир түшүм болот да. Бала деле ошондой. Ошон үчүн балаңыздын психикасына доо кетирбеңиз. Баланын физикалык ден соолугуна дайыма кам көрүңүз. Мындай балаңыздын бар тараптан мындай жеткиликтүү жетилишине аракет кылыңыз да. Ошондо гана сиздин мээнетиңиз кайта баштайт. Ошон үчүн сиз балаңыздын шыгына карап, балаңыздын кайсы нерсеге жөндөмдүү экенин карап туруп, аны ошол кошумча окууларга бересизби, же кошумча бир ийримдерге катыштырасызбы? Ошондо гана сиз жакшы мындай анан өзүңүзгө кайтарым алышыңыз мүмкүн да. Эми ар бир ата эненин эле максаты балабыз келечекте өзү кыйналбай жашай турган, үй бүлөсүн кыйнабай бага турган, анан коомго бир жакшы салымын кошкон инсан болсун дейбиз да. Ал эми ошол инсанды калыптандырып, тарбиялап алып сиздин колуңузда турат. Ошон үчүн биринчиден балаңызды кичинесинен баштаңыз ушул нерсеге даярдап. Эми сиз азыр айтып аткан нерсе көбүнчө биз баягы жабырынык, анан кийин саба деген эмеге үкү менен анан кийин мындай эрте менен турган таранча окшотуу, чымчыкка окшотобуз да. Эгер адам эрте менен турса, муну биз баягы чымчык окшоп эрте менен тур деп билесиз да. Эрте менен эле мындай таң кичине агаргандан баштап эле чымчык чырылдай баштайт, ал турган болот да, өзүнүн тиригилигин кылып аткан болот. Бизде адамдарда ошондой. Кээ бир адамдар бар, түнү менен эле бирдеке кылып эле баягы өз убагында уктабай эле башка бир иштер менен алекет болуп жүрүп, анан кийин кеч уктайт, анан кеч турат да. Муну саба деп коебуз. Анан эми бул нерсени кичинесинен калыптандырса болот. Себеби режим деген бар да. Мисалы баланы эмне үчүн биз дайыма 9га чейин уктат дейбиз. 9да уктаган бала сөзсүз түрдө саат 7де турат да. Ал эми сиз 9га уктатпадыңыз, балаңыз сиз менен отура берди, ойноду, анан тиги эмени көрдү, телефон көрдү, анан конечно саат 1-2де уктайт да. Анан кийин эрте менен турчу эле. Ошон үчүн кичинекейинен баштап режимге көндүрүш керек. Сааты менен уктатып, сааты менен тургузуп, сааты менен тамак бердиртип, сааты менен ишин жасатып, сааты менен ойнотуп, режим кылып алсаңыз, бала ошол режимде калыптанып калат. Кийин аны мектепте окуш да жеңил болот, иштегенде да жеңил болот. Себеби ал режим. Адам организм ошол көнүп калат да.